Muhtar Arapayevич, 25 milyon dolar қарызға ақша алып атпайсыз, анын 10 миллионы кредит, 15 грант болуп атат. Сиз айтсаңыз, сиздин жеке оюңузду билгим келип атат да, жакында сиз замминистр болуп дайындалдыңыз да. Ушул акча каражатын алганда бизде Кыргызстанда билим берүүдө сапаты кандай өзгөрүшү мүмкүн? Сапатына кандай таасир берет ушул 25 миллион доллар? Айбек Атылбекович, сурооңузда чоң рахмат. Биздин именно билим берүү жаатында сапаттын жогорулатууга чоң эле салым кошулат. Чейинки билим берүү уюмдарын калыбына келтирүү иштери да жүргүзүлөт. Кечиресиз. 4 миллион АКШ долларына дагы окуу китептерине дагы жумшалат. Ал эми мугалимдердин ушул кыргыз тили жана география мугалимдердин программаларын өзгөртүп, алардын квалификацияларын жогорултууга акчалар жумшалат. Ушул эле жанагы психологиялык, медициналык, педагогикалык консультациянын ишмердүүлүгүн жакшыртууга багышталат. Салымы чоң эле болот деп ишенем. Анда сиз айтсаңыз, аты аталып тургандай инклюзивдүү окуу кандай жардам берет? Инклюзивдик боюнча жогоруда дагы атап кеттим. Бул жерде ушул жана ПМПКнын ал жерге аябай акча каражат аз каралып атпайбы ал жергечи? Ремонт иштерине аябай көп каралып атат. Ремонт иштерине. Ал эми мен сурап аткан акча каражаты өтө төмөн. Миллион долларга жетпей турабы? Инклюзивдик компонентиби? Ооба. Айбек Алтынбекович, инклюзивдик компоненти боюнча жана сүйлөшүүлөр, ИБР менен сүйлөшүүнүн негизинде ушул максаттар эле белгиленген. Бирок аты аталгандай ал жагыначы көп акча каражат каралыш керек эле да. Бул жака эң аз акча каражаты каралып атат да. Анан бул жерде китептерди басып чыгып деп атасыздар. Экили китеп. Бул география менен кыргыз тили болуп атат да. Ал эми билесиз да, жалпы билим берүүдө көп да китепти чыгаруу үчүн бүгүнкү күндө китеп менен камсыз болуу 70% тегерегинде эле түзөт. Айбек Алтынбекович, бул жерде кыргыз тилин 1-класстан баштап 11-12 класска чейин жаңы методикасын иштелип чыгып, жаңы ушул именно кыргыз тилин үйрөнүүгө. Жок, рахмат, ал боюнча жооп бердиңиз. Анда география маселеси боюнча да. Ал боюнча жооп бердиңиз. Анда сиз өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн жеке оюңуз кандай анда? Бул 25 миллион доллардан сырткары эмне болсо, сапаты кандай жумуштар болсо, сапаты жакшы болот. Алдыга жылабыз. 12 жылдык билим берүүдөн башка өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз, кандай болгондо биз алдыга жылабыз? Айбек Алтынбекович, именно сапаты боюнча азыркы министрлик жүргүзүп жаткан саясаты ушул биздин билим берүү министрлигинин билим берүү системасынын именно сапатын жакшыртууга бүт өзүнүн салымын кошуп, ошол багытта эле кетип баратабыз. Жок, билип атам, сиз ошондой багытта кетип атканыңыздарды билип атам. Жакшы, келечекке багыт мындай ниет жакшы, багыт жакшы, аны аткарабыз деген кыймыл да жакшы. Бирок сиздин жеке оюңузду сурагым келип атат мен. Сиз жакында дайындалдыңыз да. Канткенде жакшыртабыз? Айбек Алтынбекович, бул багытта азыр мектептер да салынып атат, ноутбуктар да алып берип атат. Мисалы бизде республикалык бюджетте билим берүү мен сурооңузга түшүндүм да, мындай. Сиз биринчиденчи мындай мугалимдердин айлык акысын жогору кылмайынча көп нерсеге жетишпейбиз. Сиз ошол жагын карап коюңуз, мен суранычым. Ремонт, жаңы мектептер курулган, китептерди жана сиз айтып аткан компьютерларды, ноутбуктарды жеткизүү боюнча мамлекет аны жасап атат, жасайт. Бирок сөз түрдө акча каражат, айлык акысын да карап коюшубуз керек мугалимдердин. Кээ бирки мектептерде карасаңыз 58 балага чейин окуйт, ар бир класста. Кээ бирки мектептерде карасаңыз 20га жетпеген балдар окуйт. Бирок айлык акысы бирдей эле болуп атат да. Ал эми жанагы майыптуулугу бар балдарды окутууда мугалимдердин аларга көңүл, аларды окутуу үчүн кошумча акча каражаты төлөнгөн жок бүгүнкү күндө. Төлөнүп берилбейт дагы. Ал жагын караңыздар. Ошон үчүн ал да бир компонент деп ойлойм мен дагы. Рахмат.